Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Кандайсыздар? Баарыңыздарга салам. Биз бүгүн границага, Казакстанга кирип чыгабыз деп мына жолдо келатак. Жолдун баары ГАИ каждый 50 км, 30 км, 40 кмден тосуп атат. Анан тоскондо ГАИлер паспорт, регистрация, миграционканы да сурап атат да. Регистрацияны особыйно сурап атат. Анан договор, трудовой договор, квартирага и жумушуңа дагы. Анан ошолордун баардыгын заранее сіздерге ескертүү берип кетели дедик. Ошо регистрация фальшивый болсо дагы жаныңыздар албаңыздардан базада бар жогун текшерип кеткен болгону регистрация документальный болушун керек экен, болду все. Ошон үчүн ар бир адамдан регистрация жок болсо 500дөн 1,5 миңге чейин алып атат. Машина, наклейка, биз мекендештер такси менен чыгып атат. Ошон үчүн аябай токтотуп, жалаң такси машинасын токтотушуп, кыргызстанский номер машиналарды токтотушуп, каттагандарды ар бир адамдан 500дөн 1,5 миңге чейин алып атат. Ошон үчүн Дабрынскийден фальшивый паспорт болсо да, фальшивый регистрация болсо да жазатып, трудовой договор менен жолго чыгыңыздар. Азыркы биздин алдыбызда чыккандар каждый остановкага берип келатат. Каждый токтоткон гаишниктерге ушуну группага жөнөтүп коюңуз. Ар бир группага жөнөтүп коюңуздарды суранабыз. Ким границага чыкса Казакстанга.